Абдраимова Аида Тагайбековна, Талас областынын Талас районунун Козу Чак айылынын тургундары болобуз. Биз бул келечек тууралуу тест кабардан YouTube'дан көрүп калдык да. Анан бизге шарттар аябай жакты. Анан кийин бул жакта кайным иштейт да шаарда. Анан ошого чалып эле барып билчи деп ушинттик да, келечек офисине бар. Ошол жерден консультация ал дедик. Анан ал келип эле сразу сүйлөшүп эле, жакшы экен, бизге жакты деди. Анан кийин биз сразу эле акчаны банк аркылуу котордук. Анан кайным келип эле бул жака акчаны төлөп койду. Биз өзүбүз Таластан эле которуп жибердик, өзүбүз келген жокпуз. Ишендик да сразу эле. Жакшы компания экен, жакшы экен. Эми кичине болду, бирок аябай деле корккон жокпуз. Эми биз ишенип, биринчиден Кудайга ишендик, экинчиден компанияга ишендик. Бир аз корктук, эми анчалык деле өтө корко берген жокпуз да. Биз февралдын 3-үндө турганбыз, плюс-минус 6 ай дешти да, бирок бизге 4 ай дегенде жетти. Июндун 3-үндө эле уже бизге чалышып, отчетиңиздер жетти, акчаңыздар даяр, үй издей бериңиздер дешти. Анан келип үй издедик. Үйдү дагы, үйдү биз Сокулук районуна караштуу Новопавловкадан алдык, Ала тоодон. Жер үй алдык, биз эми башында эле жер үй каалаганбыз да, участок чоң, жакшы. Ошо балдарыбызга да жакты, өзүбүзгө да жакты. Балдарыңыздар? Биз балдарыбыз үчүн алып берип атабыз. Балдар студент, ошолор квартиралап жүрбөсүн деп ошолорго алып атабыз да буюрса. Биз ал жакта кайнагабыз жашайт, кайныбыз, жаңы тамалды алар да ошол жерден. Анан ошого карадык да, туугандар бири-бирибизге жакын болуп, өз айылда болгондон кийин балдарыбызды да тиги акелерибиз, башкыбыз болуп карап турсун дедик да. Биз бул жак менен 2 миллион 500 миңге келишим түзгөнбүз. Тамга сумма бирок бул жак берген акча жетпей калып, өзүбүз да коштук. Там 40 миң долларга турду. Калган акчасын өзүбүз коштук. Алгачкы сумма бул жакка катталганыбыз үчүн 100 миң сом төлөп бердик. 2 миллион 500 миңдин 25% 625 миң болот экен. Аны төлөдүк. Эми ай сайын 15 миң 625тен тийди. Плюс бул жака эмгек акысына, бул жерде кызматкерлердин эмгек акысына 2 миң сомдон кошуп берет экенбиз. Ошо менен 17 миң 625тен төлөйбүз. 10 жылга деп жаздырдык. Эми биз 10 жылга деле жеткизбейбиз. Кудай буйрса, бир 2 жылда кутулсакпы деген оюбуз бар да. Жолдошумга оформление болду, бирок кайра аризге коюп коюшту. Анан азыр оформление баарын бүтүрүп, буюрса там алып, кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп аткан кезибиз. Сатуучулар чынында эле коркот экен, эми азыр адамга адам ишениш кыйын да. Коркуштуу, биз жакшы сүйлөшүп, өзүбүз алдын ала өзүбүз компаниянын акчасынан ашыгын өзүбүз төлөдүк деп атпайлы, ошол акчаны берип, аларды ишендирип эме кылдык да. Анан кийин жакшы компания сразу оформленияларын бат эле бүттү, түшкө чейин бүтүп калдык. Бул жерде иштеген балдар да аябай тез иштешет экен. Анан кийин Эламан мырза өзү барып, банктан акчаны алып, сатуучулардын колуна берди акчаны. Бат эле бүтөт экен, бир күндө эле бүттү да. 30 миң долларга бул жактыгы бир аз жетпей калды, бир 400 доллардай. Биз өзүбүз 10 миң 600 доллар кошуп калдык. 40 миңге турду да үйүбүз. Биз да бул жака акчабызды төккөндө көптөр өзүбүздүн туугандарыбыз, курбу курдаш досторубуз айтышты, ой ал жакка алдап кетет, азыр мындайлар көп, ишенбегиле, уже силер акчаңарды алдаттыңар дегенде болду да. Анан биз жана башында айткандай Кудайга ишендик биринчиден. Тобокел дедик. Кудай буйрса алып каларбыз деген ишеним менен эле төлөдүк. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ишеничибизди актап, компания жакшы, бардык нерсени оюбуздагыдай кылып, бүт жумуштарына так жакшы иштешет экен баары. Ишенимдүү компания, эң жакшы компания экен десек болот да бул. Кыргызстанда номер 1 окшойт. Жакшы компания экен, буюрса жакшы. Бизге биздин артыбызда дагы жазылсакпы деген ойлонуп жүргөндөр бар да. Ошолорго айтарбыз, чындап эле ишенгиле, алгыла, бул жакында биз алып атабыз. Ишенбей аткан туугандарыбыздын баарына алгыла деп айтабыз. Жакшы. Сонун компания.